Салам айымдар жана мырзалар, мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач дерматолог, косметолог жана бүгүн орозо айына арналган бекер видео сабактар өзүңө өзүң косметолог деген темасында бекер сабактар уланууда. Бүгүнкү тема аябай кызыктуу. Сөзсүз бала чаканы тынчтеп коюңуз же өзүңүз тынч жерге барып отуруңуз. Анткени бүгүн мен силерге Кыргызстанда чыгарылып жаткан SPF кремдер тууралуу, чыгарылып эмес сатылып жаткан SPF кремдер тууралуу чындыкты көрсөтөм. Ал үчүн менин жардамчым бар, мындай аппарат. Бул аппаратты биз буйрутма берип алдырганбыз. Бул фотолампа. Фото аппаратта ультра добуш нурлары менен беттеги болгон күнгө каршы ультра добуш нурларына каршы кремдерди барбы жокпу, иштейби иштебейби көрсөтөт. Азыр мен буну күйгүзөйм. Бунун өзүнүн эмеси бар. Мына мен кремди колдонбогондо мындай көрүнөм. Силерге көрүндүбү? Мен кремди колдонбогон, жок, бетимде SPF бар да. В любом случае SPF бар учур, мынакей. Эми болсо азыр эксперимент кылабыз. Аябай сонун эксперимент. Ал үчүн мен 4 крем алдым. 4 крем. Бишкектин, Кыргызстандын дүкөндөрүндө эң көп колдонулган кремдердин бири. Биринчи албетте биздин доктор Сагынбаева Cosmetics'in SPF 30. Экинчи кореялык крем. Кайсы фирма айтпай эле коеюн, бул этикага жатпайт, бирок обычный 400-500 сомдук кремдер. Андан кийин Орусиялык крем, андан кийин Белоруссиялык кремдерди алдык. Келди, колго сүйкөйлү. Эң биринчи биздин SPF кремди көрөлү. Мынакей могу жерге сүйкөйлү. Могу жерге сүйкөдүк. Эми болсо күзгүдөн бул крем кандай көрүнөт? Көрө алсаңар болот. Көрдүңөрбү? Мындай капкара болуп көрүнөт. Иштейт экенби? Иштейт. Кеттик. Экинчи кореялык крем. Жанына алып эле сүйкөйбүз. Мынакей, жанында турат. Кандай көрүнөт экен? Так. Мына капкара биздики, жанындагы апапак болгон бул кореялыктын креми. Дагы Орусиянын креми. Могу жерге сүйкөйбүз. Үстүрдөн. Сүйкөдүк. Орусиянын креми кандай иштейт экен? Бул да апапак болуп атат. Неге? Капкара эмес, апапак. Көрүп атасыңарбы? Мына капкара болгон бул биздин крем, жанындагы кореялык, үстүндө Орусиялык. Эми белорустардын кремин көрөлүчү, кандай иштейт экен? Мынакей. Белорустардын креми. Могу жерге сүйкөп атам, жанына. Көрөлү. Кана? Белорустардын креми. Бул да капкара. Көрүп атасыңар? Капкара. Мына. Капкара. Капкара. Капкара болуп көрүнүп атат мага. Көрүнгөрбү? Дагы бир жолу көрүп коелу. Кыргыздардын креми капкара. Кыргыздардыкы капкара болуп көрүндү. Кореялыктардыкы Орусия жана Белоруссия. Демек, азыр түшүндүрүп берем. Мен сиздерге 2 түр SPF жөнүндө айткам. Мына капкара болуп көрсөткөн бул химиялык фильтрлары көбүрөөк SPF кремдер. Демек, биздин жана Белорустун кремдеринде химиялык фильтр көбүрөөк экен. Химиялык фильтр бул эң кооптуу эмес, кымбат, организмге зыяны жок жана бетти аябай жакшы коргой турган фильтр. Орустардын жана кореялыктардын креминде көбүрөөк физикалык фильтрлар экен. Алар арзан жана териге вообще күндүн нурун өткөрбөйт. Күндүн нурунда барьер витамин бар да бизге керектүү, D витамини бар. Демек, бир нече
пайыз пайдалуу нурлары өтүп туруш керек. Демек жабаң минералдык арзан фильтрлары бар SPF кремдер терибизге пайда алып келбейт. Тескерисинче химиялык нагрузканы көбөйтөт дагы, таптакыр күндүн нурларын киргизбей териде D витаминин азайтат. Организмде D витамини азаят. А D витамини азайса адам тез картаят. А эгерде химиялык плюс физикалык фильтр болсо, ал биринчиден керектүү нурларды бир нече пайызын өткөрөт. Экинчиден кремдин курамындагы нымдауштуруучу пайдалуу заттарды безопасно, кооптуу эмес, зыяны жок өткөрөт. Жана ошондой эле бүт зыян нурларынын сапаттарынан сактайт. Ошон үчүн айымдар, SPF кремди таңдап атканда силер көп нерсени билбейт экениңерди азыр билдиңер. Ошон үчүн SPF-ти туура таңдашыңар керек. Мындай да суроо болушу мүмкүн. Белоруссиялык крем арзан да, силердики мисалы монча, аныкы монча. Анан мен ошону эле албаймбы? Ооба, алсаңар болот. Бирок ал SPF 50. Биз билебиз, органикалык, натуралдуу косметика анда SPF 30дан ашпаш керек. Болбосо 30дан ашса, бул уже химиялык нагрузканын көптүгүн билдирет. Бул крем уже натуралдуу деп эсептелбейт. Видео кызыктуу, бирок татаал болсо, лайк баскыла, суроолорду калтыргыла, эң кызыктууларына сөзсүз жооп берем. Жана менин каналыма сөзсүз катталып койгула.